Саламатсыздарбы, келечек турак жай кооперативинин көрүүчүлөрү жана катталуучулары. Өзүңүздөр билгендей эле биз келечек кооперативине катталып, жана турак жайлуу болгон кардарларыбыздан интервью алып, сиздерге видео отчет тартуулап беребиз. Ошондой эле бүгүн дагы Ош шаарында биздин кардарыбыз үй алып, турак жайлуу болуп сүйүнүп турган кези. Сиздердин кантип, качан деген баардыгын кызыктырган суроолоруңузга ошо эжекебиздин турак жайлуу болуп отурган эжекебиздин өзүнүн оозунан угуп, кантип жана кандай жолдор менен канча убакта үй алгандыгы тууралуу кичине маек кылып берели. Бүгүнкү үй алып отурган эжекебиздин аты жөнүңүздү өзүңүз тааныштыра кетсеңиз, кантип, качан деген суроолорго дагы бир жооп берип кетсеңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу келечек кооперативине жазылып катталгандар, келечек кооперативинде иштегендер. Мен ошо келечек кооперативине Ош шаарына филиал ачылганда келип жазылганмын. Өзүм ошо YouTube'дан көрүп, кызыгып неме болуп жүрдүм эле. 21-жылы 17 майда жазылып, андан бери ошо сабырдуулук менен күтүп жүрдүм эле. Кудай кааласа мынеке акчаны алдым, үйлүү болдум. Буга чейин эч кандай эмне кылбадым, ойлонбодум. Эми ошого бир нерсеге кадам таштаганда адам мындай ишеним менен таштап, ошо ишеничти жок кылбаш керек да. Мен эч качан үмүтүмдү үзгөн эмесмин ошо келечек кооперативинен. Балдар менен келип сүйлөшүп турганмын. Бул жерден Оштон биринчи жазылганда эстеп неме болуп кетейин, сонунбу жазган. Элеман дагы бар эле, Айнура бар эле, балдар, кыздар бар эле, мына Эрмек. Ошондо жазылып кеткен. Мен ошо сонунбүгө, Элеманга, келечек кооперативинде иштеген ошо балдарга, кыздарга бардыгына мен мындай өзүм да толкунданып неме болуп турам. Үйлүү болгонума, иштерине ийгилик, келечек кооперативине ошо дайыма оомат келип турсун, ошого ойлонбостон жазылып, сабырдуулук менен күтүп чыгып кетпестен. Али бербейт экен, болбойт экен деген немени жок кылыш керек деп ойлойм мен. Себеби сабырдуулук менен күтсөң, сабырдын түбү сары алтын деп айткан. Мына Кудай кааласа биз үйлүү жайлуу болдук. Эжеке, рахмат, айткандарыңыз келсин. Үйдү айтсаңыз эжеке, үйдү кимге алдыңыз? Өзүңүзгө алдыңызбы же кандай, кимге? Үйдү менин кызым, чоң кызыма алдым. Чоң кызым Россияда бала чакасы менен иштейт. Мен Кудай кааласа немесин баягы төлөмдөрүн төлөйм. Канча суммага жазылгансыз? Мен 2 миллионго жазылгам. Үйдү канча суммага алдыңыз? 2 миллионго. 2 миллионго алдыңыз. Өзүңүз акча кошподуңуз же болбосо кемиткен жоксуз, ошол ровно 2 миллионго үй таптыңыз, Ооба. Кайсыл районунан таптыңыз? Ошону айтып кетсеңиз. Мен Кара Суу шаарынан таптым, ошо неме Киров көчөсүнөн базарга жакын. Мен ойлойм, баягы балдарыма дагы келечегине жакшы деп ойлойм. Кааласа базарга чыгып иштесе болот, контейнер алып алып, кандай жумуштарды кылса болот да, келечеги бар жерден алдым деп ойлойм. Ошо үйлөр мен ошо кызым балдарыма ооматты алып келсин, жакшылыкты алып келсин. Ошол үйдө менин кыздарым, небере чеберлерим ошо дайым тойлорду кылып, жакшылыктарды кылып, өздөрү менен өздөрү агарып көгөрүп жүрө берсин деп айткым келет. Ошонун катарында ошо келечек кооперативине дагы мен айтам, жазылгыла, эч качан коркпостон, ойлонбостон жазылып, ошо акчаны алып, өзүңүздөр ошо ойлогон, ойногон максатыңарга жеткиле.
мага мисалы ошол үйгө алганга чейин көпчүлүк адамдарда звонок кылып сурап, мындай неме кылып атышты. Чыгып кетсемби, эмне кылсак экен деген суроолорду берди. Бишкектен, Оштон, Ноокаттан мага чалышты. Бирок мен чалгандар өздөрү деле билсе керек, азыр мени көрсө. Мен аларга жакшы нерселерди айттым. Сабыр кылгыла, чыкпагыла, ошончо жазылгандан кийин бул келечек кооперативинин келечеги бар деп айттым. Көп убакыт өттү, сиз чыдап үйлүү болуп калдыңыз, Кудай кааласа. Эми ушунча убакыттын ичинде баягы жакшы сүйлөгөн, жакшы айткандары болот, кээ бирлери жаман айткандары болот. Эми ушул алданып кеттиң же болбосо башка деген сөздөрдү угуп жүрдүңүз да сиз деле. Ошол тууралуу дагы бир сиз айтып кетсеңиз, сизге звонок кылып деле сурашып жатты, биздин кардарларыбыз бизге жазылып, мүчө болуп жазылган кардарларыбыз делечи. Ошол тууралуу да бир сиз айтып кетсеңиз да. Кызыңыз бул турак жайга бизге жазылганыңыздан кийин үйдү акчасын мындан ары основном эле кызыңыз төлөйт, туурабы? Ооба, мен кызыңыз төлөйт. Ошол эле кызыңыз Россияда жүрүп, кичине неме болду, кыжалат болду, ушу кичине да азыркы учурда убакыт узарып калган же башка тууралуу кызыңыз кыжалат болуп сизге менен сүйлөшкөн күндөр болду, элдер эмне деп жатты, билген адамдар. Эми менин кызым билбейм, кыжалат болгон жок өзү негизичи. Чындыгында мына кудайчылык себеби апа майли кечирээк болсо дагы алиги үй издегениңизге жакшыраак деп ошентип айтып атты кече жакында делечи. Эми мындай бунун келечеги жок деп айтып неме кылгандар болду, бирок мен эч качан ого ишенбедим да. Себеби менин кызым Москвада иштейт, бала чакасы менен. Анан өзүм бияктан ишенип, анан келип деле баягы офиске келип, анча-мынча Айнурадан сурап, сонун мен Бишкекке кетип калган эле. Кээде ого деле звонок кылып сурап ошентип жүрдүм. Мен ишенимими мындай жоготкон жокмун да, кыскасы. Мен ол себеби адам ушунчалык ишенгенден кийин ошол мисалы мен ойлойм да, өзүм ушундай немем. Бир нерсеге кадам таштагандан кийин ошону аягына чыгарыш керек деп ойлойм. Мага чындыгында кече эле жакында мен больницада жатам деп айттым. Ушу Бишкектен бирөө айтты, эжеке ушундай болуп атат. Сизден кийин деле мен очурт деле деп айтты. Мен ол кызга деле сиңдим, аябай сабыр кыл, сен уже жетип калыпсың. Сага сүйүнчө айтып тургум, эмне кыжалат болуп атасың? Кыйналбагын, сабыр кыла бер, аласың деп айттым. Ошо мен уже үй таап койдум эле, ошо акча болбойт дегенде мен айттым. Мен дедим, Еламан быйыл жазда чогулушка келген, ошо чогулушка катышыңыз деп айтышкан эле, сонун менен Айнуралар. Анан мен катышканда ошолордун чогулушуна катышканмын. Ошондо Замир менен Еламан бизге түшүндүрүп айткан, эми түшүнбөгөн аялдар, мына кыздар ызылдап неме кылып атышты. Бирок мен угуп, мен аягына чейин чыгам, Еламан неберелерим эшикте билет, чыгып кеткен. Ишенимди жоготкон жокмун мен чындыгында. Мен сүйүнүп отурам. Кубанычым толо, ийгилик болду. Эмне дейт элем, мен эч качан жаман нерсе айткым келбейт. Мен даже Ноокаттан да бир бала звонок кылды. Эмне кылсам экен деп. Күт дедим. Ушунча жазылыпсың. 140-чы очурттамын дедиби, ошондой деди. Аз эле калып турго дедим мен. Сабыр кылсаң жетесиң деп айткам. Анан Жалал-Абадтан дагы бир кыз дайыма мага звонок кылып турган. Эми чындыгында мына телефондун акычкысын билбейм, анан бул номерин эле жоготуп койдум. Ого да мен жакшы сөздөрдү айтканмын. Эми ушунчалык жазылып, сен очуртуң эгерде мага азыр сүйүнчө айтышкан, мен сүйүнүп отурам. Сага дагы айткан болсо мен аласың да деп айтканмын. Ол сүйүнчө айткандан кийин аласың да деп ого да жакшы сөздөрдү айтканмын. Жакшы, Раиса эжеке, сизге дагы чоң рахмат. Бизге ишенип, ушу келечек кооперативине ишенип, сизге катталып ушунча сабыр күткөнүңүзгө рахмат. Кудай кааласа үйлүү болуп калдыңыз, эми ошол үйүңүз дагы ак өргөлүү, жакшы турмуштардан болсун эжеке. Сизге да чоң рахмат.